Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар. Мен айта турган оюм, сөзүм акыркы убакыттарда көп сөздөрдү угуп, ар жерде кандай жаңылыктарды угуп көргөн эми чыдамым кетип калды. Алардын бардыгы туура азыр менин деле достчулугумда Фейсбукта бар, анын эжелери бар, достору бар, жана башка жакын туугандары бар дегендей. Бирок мен туура түшүнгүлө аргасызмын. Ошол силер колдоп аткан инсан Жогорку Кеңештин 2 жолку төрөгазы Нурланбек Шакиев. Сени иниң менен мен мамиле кылышып жүрөм. Анын бир да жамандыгын көргөн эмесмин. Бирок сенин ким экениңди мен өтө жакшы билип бүттүм. Ушул ким кандай бир баш көтөргөн адамдар болсо, Ташиев менен мамиле кылдырбаш керек, сенин максатың. Мамилени только мен аркылуу кылыш керек дегендей кылып жүрүп, бир топ аксылык балдарды дагы сен чаптырдың, сындырдың, каматтырдың. Ошолордун айында арасында мен деле бармын. Эми кимдир бирөөлөр аркылуу дагы бир нерсени жактырышың мүмкүн. Бирок Нурлан, мен сени бүгүнкү абалыңда турган убакытта эч убакытта жамандык каалабайын деген оюм болгон. Бирок эми ар кимден угуп, сенин айткан сөздөрүңдү уже жүрөгүмө батыра албай калдым, Нурлан. Балким сенин кооба устатың дейин десем, сен буга чейин Бакиевдин деле башын жеп тынгансың. Мына кече жакында Ташиевдикин деле жеп тындың. Нурлан досум, сага жаман сөз айтпайын десем дагы айтышка туура келди. Нурлан дос, бүт бардыгын өзүң жакшы билесиң. Эгерде кырдаалды дагы курчап турган болсоң, мен айта турган сөздөрүм көп. Сен могу 20-жылдарга чейин карапайым адам элең, кандайдыр бир кара светтеги БМВны алып, үй жайыңга туура бар эле. О теги жакта Бакиевдин убагында алган жерлериңе салган үйлөрүң. Мындай кредит сыяктуу алып бир БМВ минип жүргөн жайың бар эле. 20-жылдан кийинки абалыңы мен көрө албай турган адамдар менен эмесмин, бирок Кудай таалам бардыгын ордуна коюп, бүгүнкү күндө сынап атат сени. Нурлан, бул элден алганың, бирөөлөрдү сындыргандарың, камчакеге көтүңү такап алып туруп, ар кимден алып койгон дүнүйөлөрүң сага жукпай атат. Аксыга Кербен шаарына кире берген жердеги бир арка курулуп турат. Ал арканы сен көтөрүп кетпейсиң, эл үчүн калды. Бул эмгегиңе рахмат. Бирок ошолорду каяктан алдың суммаларын? Айта берсе сөз көп. Бирок азыркы убактымда бираз мен тууралуу айткан сөздөрүңө угуп алып туруп, чыдай албай кетип атып, эмоция калтырып, кээ бир сөздөрүмдү жоготуп атам. Нурлан, 20-жылга чейин ким элең бүгүн кандай миллионер болуп турасың? Азыркы Садыр Жапаровдун бийлигине мен суранып кетем. Нурлан Шакиевдин байлыгын, башкаларын ушул кимдерди кызматтарга койгон? Алар кантип барган? Алар кече күнү ким эле, бүгүн ким болуп калды? Бардыгын тыкыр иликтеп беришиңерди суранам. Нурланбек, экөөбүздүн мындан кийинки бар саламдарыбыз 4 жыл мурда эле үзүлгөнүн билем. Муногу кечеги окуялар кандайча кызматтан кетип калганын өзүң жакшы билесиң да. Бүт бардыгы 75 аксакал дегендердин бардыгы сенин планың болгон, аны өзүң билесиң. Импичмент маселеси, президентке ишеним көрсөтпөй аны кулатуу, Ташиевди президенттикке аттандыруу, ага чейин Садыр Жапаров кулап кеткенде убактылуу президенттин милдетин аткарып калам, андан кийин маселени мен чечем дегендериңи бардыгыбыз билебиз да. Нурлан Шакиев аны карапайым эл деле түшүнүп турат. Жогорку Кеңештин азыркы кетип аткан депутаттары жөндөн жөн эле кетип калбай, арызын жазып алып, мандатын тапшырып, ушулардын бардыгына өзүнчө чара колдонгула. Айрыкча менин жердешим Нурланбек Шакиевке чара колдонгула. Азыр муну Фейсбукка жүктөйм, түбүнө комментарийлерде пактакорлору да көп экенин билем. Ар нерсени жазып азыр мени тебелеп тепсешин билем. Удум бардыңарды. Жаза бергиле. Бирок бул күндөр деле өтөт. Кудай бардыгын таразалап турат. Калыстык гана болуш керек. Азыркы мен Жапаровдун бийлигинен мындай калыстыкты талап кылам. Көңүлүнө эч кимди карабаш керек. Мыйзам чегинде бардыгы иш жүрүш керек. Мен бирөөдү жамандайын, каралайын деген оюм жок. Болгону бардыгы мыйзам чегинде күнөшкүлө. Анан мандатын тапшырып коюп, төрагалыгын тапшырып коюп эле кетип калса, бул менен бүтүп калды болбойт, урматтуу Садыр Жапаров. Камай турган адамы барбы? Камагыла. Булар деле бизди каматкан убагында бир убакыттагы ошол ата журтчу, райондо координатору мен болгом. Мекенчилинде да координатор мен болгом. Жыйынтыгында 1,5 жыл мурда сөйлөгөн сөзүм үчүн мен алып барып камашып туруп, 3 жыл пробация бериш койду. Мен кайсы күнөм үчүн? Бул пробация дегениңер дагы баягы кекитегине сыйып коюп экен. Жыла албай калдым, кыймылдай албай калдым. Мен да бала чакам багышым керек, эркин жүрүшүм керек эле. Менде бирөө сындап койгончу мен эле ушундай азаптуу тозоктуу күндөрдө калып калышым керекпи? Ушулардын бардыгына менин жердешим, коңшу айылман болот. Аксыда Нурлан Шакиев күнөөлүү.
Эгер дагы бир провокация жасап, аркы берки дагы бир нерселерин уюштурам десең, колуңан келгенин кыл, Нурлан. Мен сен менен до конца күрөшүп деле жүргөм, күрөшө берем. Мен мынау бийликтен же башкадан мыйзамды сыйлайм, конечно. Бирок коркуп кала турган адам эмесмин. Кудайдын алдына барганда дагы экөөбүз эзептешебиз. Нурландын тарапташтары, эми алар калбай деле калган болушуңар мүмкүн. Түшүнүү менен кабыл алгыла. Нурландын ачыгын айтайын, адам эмес. Ушуну билгиле.